Урматтуу депутаттар, биринчиден министрлер кабинети жөнүндө мыйзамдарды кабыл алып бергениңиздер үчүн сиздерге рахматымды айтамын. Экинчиден мени сунушумду колдоп, өкмөттүн курамына макулдук бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Муну менен үстүбүздөгү жылдын апрелинде жалпы элдик добуш берүү аркылуу кабыл алынган баш мыйзамыбыздын толук кандуу иштеп баштоосуна жол ачып бердиңиздер. Учурдан пайдаланып, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү жаңы жооптуу кызматка дайындалышыңыздар менен куттуктайм. Ошол эле учурда сиздердин алдыңыздарда элдин жүгүн аркалап, калктын үмүтүн актоо милдети тургандыгын баса белгилеп кетейин. Мамлекетибиздин, элибиздин келечеги үчүн жан үрөп, талыкпай тынымсыз иш алып барасыздар деген ишеничим бар. Сиздердин алдыңыздарда олуттуу жана тез арада чече турган бир катар тапшырмалар турат. Өтүгү жокко өзүм барам, тону жокко салам айт дегендей, астыбызда кыш келе жатат. Министрлер кабинети элдин камын көрүп, даярдык иштерин активдүү улантыңыздар. Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа дегендей, сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр коомчулук менен бирге мамлекет башчысы катары менин дагы тыкыр көзөмөлүмдө болорун эсиңиздерге сала кетейин. Ошондуктан ар бириңер мамлекеттик кызыкчылыкты бийик тутуп, өзүңөргө жүктөлгөн тиешелүү иш милдеттерди таза, так, ыкчам аткарышыңыздар зарыл. Бул ирет элдин бийликке болгон ишенимин кайтарып берели. Күнү түн иштеп, мамлекетти оор абалдан алып чыгууга татыктуу салым кошуу сиздердин өлкө алдындагы адамдык дагы, жетекчилик дагы милдетиңиздер. Мындан ары талаптар катуу болот. Жарандардын кайрылуулары жоопсуз калбай, оң жагына ыкчам чечилүүгө тийиш. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү элдин жашоосу менен жакындан тааныш болушу керек. Элге жакын болуп, аймактардагы көйгөйлөрдү жатка билишиңиздер зарыл. Ошону менен бирге аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү жолдорун өзүңүздөр дагы билгениңиздерди сунуштаңыздар. Жалпы министрликтер мыйзам чыгаруу органы болгон жогорку кеңеш жана башка аткаруу органдын жетекчилери, аймактардагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айыл өкмөттөрдүн башчылары менен тыгыз иштешүүнү талап кыламын. Мурдагыдай жогорудан буйрук берип коюп күтүп отурмай, статистикалык маалыматтарды чогултмай, аймактарга же түзүмдүк бөлүмдөргө дүжүр жоопторду берип коюп, маселени натыйжалуу чечпей, бюрократиялык кылып, эптеп кутулмай көрүнүштөр жоюлушу кажет. Мындай министрлер дароо кызматтан алынасыңар. Урматтуу эл өкүлдөрү, министрлер кабинетинин жаңы курамы жана президенттик администрациясынын түзүмү толук куралып бүттү. Жаңы курамдар сиздер менен макулдашылды. Буга чейин да айтып келгем, бул иретте айтып кетейин. Мен былтыр чоң жоопкерчиликти мойнума алгам. Мен ал жоопкерчиликтен качмаймын, жана алган багытымдан кайтпаймын. Эл мага таянса, мен элиме таянамын. Элдин мүдөөсү менен жаңы баш мыйзамды кабыл алганбыз. Иштөө үчүн эми бардык шарттар түзүлдү. Эми элдин жашоосун мындан ары жакшыртып, экономикабызды барган сайын көтөрүү ниетинде болушубуз керек. Эл өкүлдөрүнүн колдоосуна ээ болгон жаңы команда, жаңы дем, жаңы күч менен жигердүү иштөөсү зарыл. Бири-бирибизди сындап отура турган мезгил өттү. Азыр баарыбыз башыбызды бириктирип, чогуу чаран кеңешип, мамлекетти өнүктүрүүгө гана багыт алышыбыз абзел. Кетмен чаппай нан кайда дегендей, ар бирибиз күжүрмөн эмгегибиз менен гана ийгиликке жетише алабыз. Азыр ар бир мүнөтүбүз, ар бир саатыбыз баалуу, убакытты текке кетирбейли. Кылган ар бир ишибиз жыйынтык алып келүүгө багытталышы керек. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалаймын. Ел үчүн, мамлекет үчүн ак кызматыңыздарды арттыра бериңиздер. Кудай буйрса, бул өкмөт туруктуу иштейт деп ишенем. Мүмкүн болушунча узак убакыт иштеш керек деген ойдомун. Анткени эгемендүүлүк алган 30 жыл ичинде 35ке жакын өкмөт алмашып кетти. Бул деген сөз ар бир өкмөттүн иши алдыга жылбай, бир эле орунда турду дегенди билдирет. Анткени ар бир өкмөт экономикалык, социалдык программаларын даярдап бүтүп, мына эми иштеп баштайын дегенде алмашып кетип жатышты. Ошондуктан биз февраль айынан бери экономикалык жана башка бардык тармактар боюнча 5 жылдык программабызды даярдап бүтүп,
Кече күнү жарлык менен бекиттим жана дароо эле өкмөттүн жаңы курамына ушул программаны ишке ашыруу милдетин жүктөп, сиздердин макулдук берүүңүздөргө жөнөттүм. Колдоп бергениңиздер үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык сиздерге. Эми учурдан пайдаланып, дагы бир маселе боюнча айта кетейин. Мына алдыда парламенттик шайлоо келе жатат. Көпчүлүгүңүздөр кайрадан шайлоого катышып жатасыздар. Кай бириңиздер партия менен, кай бириңиздер бир мандаттуу аймактардан. Менин сиздерден суранарым. Келиңиздер шайлоону таза, адилеттүү жана так өткөрөлү. Талапкерлер, партиялар, сиздер тараптан добуш сатып алууну токтотсоңуздар, административдик ресурсту колдонбоо жагын мен токтотуп берейин. Буга эрким да, күчүм да жетет. Жыйырма биринчи октябрь күнү ушул темада республикалык кеңешме өткөрүп жатам. Айыл өкмөт башчыларынан баштап, өкмөт башчысына чейин бардык жетекчилер катышат. Чакырылгандардын арасында сиздер да барсыздар. Шайлоого катышып жаткан партия башчылары да бар. Ошол жерде бардык мамлекеттик структуралык жетекчилерге шайлоону таза жана так өткөрүү боюнча катуу тапшырма берем. Мурдакыдай мугалим, врач, айыл өкмөт, аким жана башка мамлекеттик кызматта иштегендер кайсы бир партияга же талапкерге үгүт жүргүзүшүнө бөгөт коебуз. Түп тамырынан андай аракеттерин кыркабыз. Бул жолу элдин эркин тандоосун камсыз кылабыз. Эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер шайлоого аралашып, кайсы бир партияга же талапкерге иштеп жүргөнүн аныктасак, кызматтан алып эле тим болбостон, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн жазага тартабыз. Мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпастан, тескерисинче шайлоону максималдуу түрдө таза, так, ачык өткөрүүнү камсыз кылып берүүгө алар милдеттүү. Ал эми элдин добушун сатып алам дегендерге бөгөт коюу үчүн жалпы элдин, таза талапкерлер, таза партиялардын жардамы керек болот. Сатып алам дегендерди колго чабышыңар керек. Анткени эл баарын көрүп, билип турасыздар. Ошондуктан бул шайлоонун таза өтүшүнө жапа-тырмак жардам бериңиздер. Сөзүмдүн акырында сиздерден дагы бир нерсе суранарым, урматтуу депутаттар. Трибунага чыгып алып, бир нерсе сүйлөөрдө ошол ишти тактап алып, чын аныгын аныктап алып, анан сүйлөсөңүздөр деген бир суранычым бар сиздерден. Сиздер эл өкүлдөрүсүздөр. Сиздердин ар бир сүйлөгөн сөзүңөрдү эл салмактуу кабыл алат. Мен кече жакында концентраттар боюнча маселе көтөргөн депутат Акулиев жөнүндө айтып жатам. 17 фура алтын чыгып кетти деп элдин баарын дүрбөттү. Алтын аралашмасы бар концентраттар кече эле чыгып жаткан жок. 20 жылдан бери чыгып жатат. Албетте мыйзамдын негизинде. Андан салыктар түшүп жатат. Бүгүнкү күндө 3,5–4 миллиард сомго чейин салык түшүп жатат экен. Албетте бул сумманы биз көп, бизди ушул тармак багып жатат дегенден алыспыз. Ошондуктан жакында каралуучу чараларды, көрүлүүчү чараларды даярдап жатабыз. Же салыгын көтөрөбүз, же Кыргызстандын аймагында кайра иштеп чыгуу жагын караган мыйзам долбоорун киргизебиз. Жөн отурган жокпуз. Менин айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, азыр баары ачык. Эч ким бир нерсе жашырып иш кыла албайт. Кыргызстан кичинекей, бардыгы алаканга салгандай көрүнүп турат. Ошондуктан салмактуу маселе көтөрөр алдында депутат катары биринчи текшерип келип, чын аныгын билип алып, андан кийин анан трибунага чыксаңыздар жакшы болот эле. Анткени сиздер депутатсыздар, кайсы жерге болуп барып текшерсеңиз да укугуңуздар бар, комиссия түзүүгө укугуңуздар бар. Биринчи чын аныгын тактап алып туруп, анан келип айтса, бу далилдүү болсо, элге да ишенимдүү болот. Мен деле депутат болгом, бирок бир да жерден далилсиз баланча мындай дейт деп сөз сүйлөчү эмесмин. Качан тактап алып, өзүм 100% ишенгенден кийин анан алып чыкчу элем ушу трибунага. Бизге тынчтык керек. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинети бир багытты, бир максатты, өлкөбүздүн өсүп өнүгүүсүн, мамлекетибиздин эгемендигин чыңдоону көздөгөн ишибизде бири-бирибизди колдойлу. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара, ынтымакта иш алып барсак, ошондо жаркын келечекке, жакшы күндөргө жетебиз. Кудай Кыргызстаныбызды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошсун, элибиз бейпил турмушта жашасын. Бул үчүн болгон күч аракетибизди аябайлы, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык.